Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу замандаш, бул окуя сизди ыктыярсыз ыйлатат. Себеби бул чындыгында таасирлүү жана таңкаларлык окуя. Анткени бул окуяда Аллага чын ыкластан тобокелчилик кылуу жана анын жакшы натыйжасы баяндалат. Анда эмесе бул окуяны башынан өткөргөн кишинин өзүнөн угалы. Ошондо бул мындан да таасирдүү жаңырат. Мен өзүм Ош шаарынан болом деп баштады өз сөзүн бизге бул окуяны айтып берип жаткан досубуз. Бир нече жылдардан бери Оштон Бишкекке машина менен каттаймын. Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Мен жаш кезимден намазга катуу бел байлаганмын. Ошон үчүн болсо керек, кээ бир учурларда муктаж адамдарга жардам берүүнү өзүмө адат кылып алгам. Бир күн адаттагыдай эле Бишкекке келе жатканымда жубайым менен Бишкекке барып, андан чыгып Талас шаарына барууну, туугандарыбыз менен ал акыбал сурашууну пландаштырып жолго чыктык. Маектешип келе жаткан элек. Карабалта шаарына кире бериште узактан жол четинде бир машинанын токтоп турганын көрдүк да маекти токтоттук. Себеби кан жолдо айдоочулардан бензин сурап зарлап жүргөн бул кишинин машинасындагы кичинекей 2 жаш баласы адамдын көңүлүн өзүнө бураар эле. Бирок мен барып андан эмне жардам керек деп сураганга чейин жолдогу машиналар анын жанынан жогорку ылдамдыкта өтүп кетип жатышты. Бейтаныш айдоочу бензини түгөнүп токтоп калганын жана жарым сааттан бери машина токтото албай убара экендигин айтып өттү. Ага болгону 2 гана литр бензин керек экен. Мен ага 2 литрге жакын бензин бердим. Муну менен ал шаардагы май куючу жайга жетерин айтып, ыраазычылыгын билдирип, машинаны катуу ылдамдыкта айдап кетти. Мен машинага акырын келип отурганымда аялыма өтө шашып жаткан экен. Анын үстүнө арткы орундукта жаш балдары дагы бар эле. Балким алардын бирөөсү ооруп калган окшойт дедим. Бул окуя мен үчүн жөнөкөй гана окуя, жада калса кийинчерээк эстебей турган окуя болчу. Бирок Бишкекте бир күн жүрдүк, керектүү нерселерди сатып алып, эртеси күнү Таласка жол алдык. Эң кызыгы, биз Бишкектен чыга бериштеги бензин куюучу жерге жетип келгенде, жанымда бензинге акча жок эле. Эмне болгонун түшүнбөй калдым. Аялыма карадым. Ал да таң калды. Алган нерселерибизди жакшылап санап чыксак, керексиз нерселерге акча сартап койгонубузду билдик. Ал жак бул жактагы акчаларыбыздын баарын жыйнадык. Бар болгону 20 литр бензинге жете турган гана акча чогулду. Алдыда болсо бизди узак сапар күтүп турган эле. Анан калса, Таласка жеткенде гана колубузга акча тийиши мүмкүн эле. Эми эмне кылабыз? Тааныштардан карызга акча алып турарбыз, бирок Бишкектен Таласка 20 литр бензин менен бирөөнүн жетип баргандыгын уктуңуз беле? Кыскасы, май куючу жерге жеткенде ал жердеги бензин куючу кызга 20 литрге жете турган акчаны бердим. Ошондо нарда турган бир салаваттуу киши бензин куючу кызга карап, багын толтуруп куй деди да акчаны кайтарып берүүнү буйруду. Машинанын багы толгон соң мен жанагы түшүнүксүз аракеттер менен мени таң калтырган кишинин жанына бардым. Ассаламу алейкум байке, түшүнбөдүм. Бул эмне кылганыңыз деп сурадым. Эми жөн эле бир ниет кылдым эле деген гана жоопту берди. Бирок эмне үчүн мага деп сурасам, себеби мен бир гана машинага куюп берем деп ниет кылдым эле деди, камырабай туруп. Мен дагы тактап сурадым. Байке, түшүндүрүп айтыңызчы, эмнелер болуп жатат өзү? Билесиз меним деп акыры болуп өткөн окуяны баян кыла баштады жанагы киши. Мен ушул бензин куючу жайдын башчысымын. Бир жээним бар эле. Кечээ Карабалтага кире бериш жерде бензин түгөнүп калып мага телефон чалган болчу. Тайке, менде бензин калбады. Тезинен бирөөнү жөнөтпөсөңүз болбойт. Мен бензин куючу жерге жетүү үчүн кеминде дагы 10 километр жол жүрүшүм керек. Машиналар такыр токтобой жатат деди. Мен ага тезинен машина жөнөттүм. Эми өзүңүз ойлоп көрүңүз. Бишкектен бир машина барганча канча убакыт өтөт? Бирок бир аз убакыттан кийин ал мага кайра телефон чалып, "Тайке, кыжалат болбоңуз" деп, ага бир кайрымдуу инсан 2 литр бензин бергенин айтты. Жакшы да ошол киши бензин берип, 2 жашар баласын шамалдап калгандыктан өз убагында ооруканага жеткириптир. Бир аз кечиккенде ага жардам көрсөтүү, бир топ кыйынга турмак дейиштир дарыгерлер. Бул окуяны дароо угуп, мен өзүмчө ниет кылдым жана эртең жумушка барып көзүмө көрүнгөн биринчи машинанын багын толтуруп, бензин куюп берем деп ойлодум. Жакшы сиз жолугуп калдыңыз. Бактыңыз бар экен деди. Мен көзүмө жаш алуу менен жээниңиздин машинасынын түсү көк, мындай маркадагы унаа болуп, анын орулуу баласы бар беле деп сурадым.
Жана киши таң калып, "Ооба, сиз аны кайдан билесиз?" деп сурады. Мен толкундануу менен, "Ага бензинди мен берген элем" дедим. Бензин куюучу жайдын башчысынын көздөрүнөн жаш куюлуп кетти. Субханаллах, я Рабби, Аллах улук зат, Аллах чебер зат, жоктун бар кылып, жараткан өз көзөмөлдөп туруучу зат. Субханаллах. Экөөбүз көзүбүзгө жаш келип, көпкө чейин унчукпай туруп калдык. Себеби, азиз бирадар, бул болуп өткөн окуяга мындан ашча түшүндүрмөнүн кереги жок деп ойлоймун. Бүгүнкү маселебиз Алланын мээримдүүлүгү, ырайымдуулугу тууралуу болоор экен. Баяныбыздын акырында сиздерге кыргыз эл акыны Надырбек Ажы Аламбековдун Орошон байлык ыймануу аттуу китебинен ырсаптарын сунуш кылабыз. Эненин курсагынан кутулбас ким, эрксизден бул жарыкка тутулбас ким, алактап көрбөгөндөн коркуп жүрүп, ажалдын мелдешинен утулбас ким, алдына жаратканын барбаган ким, алчусун акыреттен албаган ким, барганда көрөбүз деп бейгам жүрүп, башынан өзүн өзү алдаган ким, напсисин каалаганча сыйлаган ким, байлык деп көр дүйнөнү жыйнаган ким, эл менен көрөбүз деп жүрө берип, эртеңин элестетип туйбаган ким, андай зат тирилүүдөн түңүлгөн зат, өлгөнчө өлбөсөм деп жүгүргөн зат, чындыкка моюнсунбай өтөт экен, өзүнө бүт ааламды сиңирген зат.